Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Hurmatly musulman bir tuğanım, bugündagi Peygamberimizin nasihatlari turалы kelgen hadislerden qatarını to'liqtaymiz. Bugünkü to'xtalib o'tuvchi hadisimiz bu an Qatada radhiyallahu anhu. Qatadadan Allah taala razı olsun aytib, an rajulin min Qas'amin qala. Qas'ama to'g'ridan bir kishi aytdi deydi. Ataytu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fi neferin min ashabihi. Peygamberimiz bir top sahabalar menen oturgan kezde ağa bardım. Kultu entellezi tez'umu enneke Rasulullah. Jana ağa ayttım. Peygambermin dep aytıp жатқан adam sensin mi dep. Qala na'am. Al ova dep жооп berdi. Qala kultu ya Rasulullah. Ayyul a'mali habbi ilallah. Андай болса Аллахтың елшісі, Аллахқа қайсыл амал ең сүйкімді деп сұрадым. Қала иманун билла. Аллах Таалаға иман келтіру деп жауап берді. Қала құлту я Расулаллах суммама. Кейін андан кейінше я Расулаллах деп сұрадым. Қала сумма силатур рахим. Туғаншылық байланышты бекемдеу деп жауап берді. Қала құлту я Расулаллах айюл амал абғаду илаллах. Кейін дағы сұрадым, ей Аллахтың елшісі, Аллах Таалаға жақпаған ең жаман амал қайсыл деп сұрадым. Қала әл-ишраку билла. Аллах Таалаға шерик қошу. Қала құлту я Расулаллах суммама. Андан кейінше я Расулаллах деп сұрағанымда, қала сумма қатиятур рахим. Туғаншылық байланышты үзген адам деп пайғамбарымыз жауап берді дейді. Бұл хадисте алымлар сахих хадистерден қатарында шығарған. Енді бұл хадиске жалпылай түсіндірме бере тұрған болсақ, бұл ошол Қас'ама тоғрудан бір кіші пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, пайғамбарымыздан сұрады. Сахабалардың адаты мынау ушундай эле, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, жакшы амалдар туралы сурашы эле. Өзгөчө мынау ушул жакшы амалдардын дагы ичинен ең жақшысын Аллах Таалаға сүйкімдірөгүн пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп бізге айтып беріңізші деп сұрашар эле. Әлбетте бұл сахабалардың ошол жақсылықтың жолын дагы көбүрөөк билип алууга болгон алардын ашыктыгы, алардын тырышкандыгы болуп эсептелинет. Жана алардын бир акылдуулугунан, данышмандуулугунан ушундай бир жакшылыктын эшиктерин издегендиги. Жана ошондой эле дагы алар ушундай бул дүйнө бир кыска убакытта берилген, бир убактылуу дүйнө деп билишер эле. Жана ушул кыска убакытта берилген дүйнөмдү кантип акыретке оор сооп менен кетер экен деп мына ушунун жолдорун издешер эле. Мына ошол нерсеге кызыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан келип сурап, кайсыл амалды кылсам, аткарсам, Аллах Таалага көбүрөөк жагамын. Кайсыл амалдан алыстасам, Аллах Тааланын каарынан алыстаймын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурашып келет эле. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алардын ар бирин өзүнүн абалына, күч кудуретине жараша жооп беришчү. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки нерсе жөнүндө сурап атат. Биринчиси Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал, экинчиси Аллах Таалага жакпаган амал тууралуу сурап атат. Аллах Таалага жаккан амалдын экөөнүн кабар берип атат. Биринчиси Аллах Таалаға иман келтіру, екіншісі туғаншылық байланышты бекемдөө. Ал эми Аллах Таалаға жакпаган дагы эки амал тууралуу суралган кезде, биринчиси Аллах Таалаға шерик кошуу, экинчиси туган уруктан мамилени үзүү тууралуу пайгамбар саллаллаху кабар берип атат. Эми Аллах Таалаға иман келтирүү боюнча келе турган болсок, бул Аллах Таалаға ишенүү, Аллах Тааланы жалгыздоо, Аллах Тааланын таухидин кармануу болуп эсептелинет. Биз бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз диним ислам, Роббим Аллах, китебим Куран, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп айтабыз. Бирок бул нерсенин маанисине көп деле маани бербейбиз. Албетте Роббим Аллах деп айтыштык. Бул ла илаха иллаллах келмесinin karmanı болуп эсептелинет. Албетте бул келменин өзүнүн шарттары бар.
Жана ошондой эле бул келменин аткаруучу милдеттери бар. Мусулман адам бул келмени айтып, исламга келгенден кийин бул келме көргөзгөндөй жүрүшү керек. Бул келме талап кылган талаптарды аткарыш керек. Эгерде аткарбай турган болсо, ал күнөөкөр болуп калат. Жана ошондой эле дагы бул келмени бузуп коюучу амалдар бар. Мына ушул нерсени мусулман адам билип үйрөнүштүгү керек. Мындайча айтканда, ар бир мусулман пендеси бул тавхид деген эмне? Жана тавхидтин тескериси ширк, тавхидти бузуп коюучу амал. Кандай амалдар ширк болуп калат деп ушул нерсени изденип үйрөнүшү керек. Анткени мусулман пендеси бул исламды кабыл алгандан кийин ал өзү билбеген абалда кайра ошол исламдан чыгып кетиши мүмкүн. Бир ширкке түшүп калып, же бир куфур амалдар аткарып коюп, ошо динден чыгып кетиш коркунучу бар. Ошого ар бир пендеси мына ушул келменин маанисин үйрөнүп, жана бул келменин милдеттемелерин үйрөнүп, жана бул келменин бузуп коюучу амалдарды үйрөнүп, андан алыс болуштугу керек. Эми ушул Аллах Таалага ыйман келтирүү кандай болот дегенде, бул келменин милдеттемелери эмне дегенде, ушул тууралуу кыскача токтолуп берип турган болсок, бул биринчиден Аллах Таалага гана сыйынуу, андан гана жардам суроо, жана ошондой эле Аллахтын буйруктарын аткаруу, Аллахтын тыюуларынан тыйылуу, жана ар дайым Аллах Тааланы эскерип, зикир кылып жүрүштүгү. Зикир деген бул бир эле тил менен болбойт. Зикир деген бул намаз окуу менен, Аллах Тааланын өкүмдөрүн жашоосунда аткаруу менен болот. Жана ошондой эле дагы адамдарга таянбай, Аллах Тааланын өзүнө таянуу, Аллах Таалага тобокел кылыштык. Жана ошондой эле Аллах Тааладан уялуу. Кайсы жерде болсоң дагы Аллах Таала мени көрүп турат. Аллах Таала менин жасаган бардык иштеримди билип турат. Эртең кыямат күнүндө Аллах Таалага жолугамын деп коркуп, Аллах Тааладан уялыштык керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи күндөрү бир күндө ошол сахабаларга айтат: "Силер Аллах Тааладан чыныгы уялыштык менен уялбайсыңарбы?" дейт. Ошондо сахабалар: "Я Расулаллах, биз Аллах Тааладан уялабыз" дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах Тааладан чыныгы уялуу дейт. Бул тилди сакташтык. Жана ошондой эле курсакты аралына жештен сакташтык. Жана ошондой эле инсан өзүнүн уяттуу жерин сакташтык. Жана ошондой эле инсан акырет күндө кайра тириле турган, кабырдан денеси чирип, чуп болуп кете турган күндү эстештиги мына ушул Аллах Тааладан уялуу дейт. Кимде ким Аллах Тааладан корко турган болсо, Аллах Тааладан уяла турган болсо, эртең кыямат күндө кайра тириле турган күндөн корко турган болсо, албетте ал адам Аллах Таалага күнөөкөр болуудан тыйылат, кайтат. Жана ошондой эле дагы Аллах Таалага жакындатуучу бардык иштерди, амалдарды аткаруу. Мына ошол нерсеге кызыгуу, жана ошондой эле дагы Аллах Таала сүйгөн пенделерди жакшы көрүштүгү. Аллах Таалага кулчулук кылып аткан, Аллах Таалага ибадат кылып аткан ар бир момунду, ар бир мусулманды жакшы көрүштүк. Аларды жек көрүүдөн алыс болуу. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала жаман көргөндөрдү жаман көрүү. Аллах Тааланын динин душман кармагандарды душман деп билүү. Аллах Тааланын түшүргөн китебине, пайгамбарына ээрчибегендерди дос тутпаштык. Алардын карманып аткан динине ыраазы болбоштук. Жана ошондой эле дагы Аллах жолунда садакалар берип туруштук. Жашыруу садакалар беришти өзгөчө. Өзүң менен жалгыз Аллах Таала гана биле турган амалдарды, иштерди, ибадаттарды көбөйттүк. Жана ошондой эле дагы кичине күнөө болобу, чоң күнөө болобу, мунун баарын таштап, Аллах Таалага күбөп тооба кылыштык. Албетте күнөөлөрдөн тооба кылыштык бул инсанга милдет болуп эсептелинет. Важип, парыз болот. Күнөөлөрдөн алыштык. Ар бир күнөөдөн тооба кылыштык бизге милдет, парыз болот деп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы Аллах Тааланын буйруктарында, Аллах Таалага ибадат кылууда сабырдуу болуштук. Албетте бул ибадаттар сабырдуулукту талап кылат. Намаз болсун, же зекет болсун, же болбосо курбанчылык болсун, же дагы башка кандай амал болбосун, ибадат болобу, же Аллах Таала тыюу салган иштерден тыйылуу болобу, бул сабырдуулукту талап кылат. Сабырдуу болуп ибадат кылыштыгыңыз бул дагы Аллах Таалага ыйман келтирүүдөн. Жана ошондой эле дагы Аллах Тааланын улуктугун танып,
Аллах Таала жөнүндө окуп үйрөнүштүк жана Аллах Тааланын улуктугуна, Аллах Тааланын жараткан махлуктарына, Аллах Тааланын күч кудуретине ой жүгүртүштүк. Албетте Аллах Тааланы тааныштык бул зарыл маселелерден. Аллах Таала кандай зат экендигин, Аллах Таала кайсы иштердин каары келер экендигин, Аллах Таала кайсы иштерди жакшы көрөт экендигин, ушундай иштерди үйрөнүштүк. Аллах Тааланын ысымдарын жана сыфаттарын үйрөнүштүк. Бул дагы өтө мусулманга зарыл ибадаттардан болуп эсептелинет. Жана башка ушундай Аллах Таалага жаккан ар бир иштерди үйрөнүштүк жана ибадаттарды аткарыштык. Жана ошол эле дагы кандай ибадаттын түрү болбосун, ошол нерсени үйрөнүп, ал нерсеге амал кылыштык. Бул Аллах Таалага иман келтирүү болуп эсептелинет. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала эң жакшы көргөн амал бул Аллах Таалага иман келтирүү, тавхидти кармануу болуп атат. Аллах Таала буйруган эң улуу буйруктардан эң биринчи буйрук бул Аллах Тааланы жалгыз деп билиштик, Аллах Таалага иман келтириштик. Пайгамбарлар жиберилген себеп да мына ушул болгон. Аллах Тааланы өзүнө гана ибадат кылуу, андан башкага ибадат кылууну таштоо, жалгыз Аллах Таала өзүнүн ибадатка татыктуу, сыйынууга татыктуу зат деп билиштик. Аллах Тааладан башка сыйынып жаткан заттардын баары булар батыл, жараксыз, алсыз, алар адамдар ойлоп тапкан нерсе деп ушул нерсенин бузуку экендигине иман келтириштик. Бул Аллах Таалага иман келтирүүнүн бир негиздүүлүгүнөн болуп эсептелинет. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи амалды айтып атат. Бул тууган урук менен мамилени бекемдештик. Бул да Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдардан деп айтып атат. Алымдарыбыз айтат: "Кал имам Куртуби рахимахуллах, иттафакат миллату анна силатур рахим ваджибатун, анна катиатаха мухарраматун." Бардык диндер, бардык алымдар иттифак маселе кылышкан, тууган уруктук мамилени бекемдөө бул важип амалдардан. Ал эми тууган урук менен мамилени үзүштүк бул мухаррам болгон амалдардан деп бардык алымдар иттифак маселе кылышкан. Албетте тууган урук менен байланышты бекемдөө бул ырыскынын кеңейишине, өмүрдүн узун болушуна, өмүрдүн берекелүү болушуна себепкер болот. Жана ошол эле инсандын ырыскысында береке болуусуна эң чоң себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен ахабба ан ябсута лаху фи ризқихи ва янсалаху фи асариhi фалиясил рахимаху." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде-ким ырыскысын кенен, өмүрүн узун болушун каалай турган болсо, анда ал тууганчылык байланышын бекемдесин" деп айтат. Албетте тууганчылык байланышты бекемдөө бул аларды зыярат кылуу менен, аларга сый урмат көргөзүү, аларга материалдык жактан дагы жардам берип туруу, жана аларга кандай бир жакшылык иштер боло турган болсо бири-бирине чакырып, бири-бирине мамилесин чындап бекемдеп туруштук. Мына ушул тууган урук менен мамилени бекемдөө болуп эсептелинет. Жана ошол эле дагы тууган урук мамилени бекемдөөдө алар бири-бирине хадия берип туруштугу, бири-бирине белек бече берип туруштугу, бири-бирине ооруп калган болсо сурап туруштугу, бирине бири иши түшүп кала турган болсо жардам берип туруштугу, эч эле жок дегенде аларга зыян бербештиги, аларды ушак кыйбат кылбаштыгы, мына ушул тууганчылык мамиле чындоо болуп эсептелинет. Эми Аллах Таалага жакпаган амалдарга келе турган болсок, анын биринчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага ширк кошууну атат. Аллах Таалага ширк келтирүү бул эң чоң күнөөлөрдөн. Инсан эгерде Аллах Таалага чоң ширк кошула турган болсо, ал тозокто түбөлтү калып кетет. Инсандын ибадаттарын кабыл болуусунун эң бир чоң себеби бул Аллах Таалага ширк кошпоштук. Кимде Аллах Таалага ширк кошо турган болсо, анын кытымдагы ибадаттары кабыл болбойт, асманга көтөрүлбөйт. Тескеринче анын жасаган ибадаттарынын баардыгы абага күйүп жок болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде «Инналлаха ла ягфиру ан юшрика бихи». Аллах Таалага ширк кошкондорду Аллах Таала аларды кечирбейт дейт. Ширк бул кечирилгис күнөө. Эгерде инсан ширк жасап турган болсо, тозокто түбөлүктүү калып кетет. Ошон үчүн бул ширктин түрлөрү дагы аябай көп. Биз жогоруда айткандай эле инсан ширкти дагы үйрөнүп, андан алысташ керек. Ширкти үйрөнүп, андан сактанышы керек. Андан сактаныштыгы бул тавхидти толук карманууга жардам берет. Жана андан кийинкиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тууган урук менен мамилени үзүү дейт.
туғаншылық байланыш түзген адам бұл бейішке кірбейді деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадистерінде айтады. Ла ядхул жанната қатир рахим. Туғаншылық байланыш түзген адам бейішке кірбейді деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Кимде ким эми жакындарынын акысын өтөбөй турган болсо, же аларга жамандык кыла турган болсо, анда бул адам бейишке кирүүгө татыктуу болбой калат. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, бул тууганчылык мамилеге дагы эң жогорку деңгээлде маани бериш керек. Тууганчылык байланышты бекемдеш керек. Аларды зыярат кылып туруу керек, аларга садака кылып туруу керек, аларга жакшылык кылып туруу керек, жана аларды жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып туруш керек. Ушул тууганчылык мамилени бекемдөөнүн катарында болду деп эсептелет. Эми бул хадистен алынуучу керек пайдаларды кылып турган болсок, биринчи эле Аллах Таалага сүйө турган амалдарды изилдештик. Аллах Таала ушундай амалдар бар экен, аларды жакшы көрөт экен. Албетте Аллах Таала баардык ибадаттарды жакшы көрөт, бирок ошонун ичинен дагы Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдар бар экен. Бул Аллах Таалага ыйман келтирүү. Мына ушул тавхидти толук аткарууга аракет кылуу, инсан өзүнүн ыйманын күчөйүштүгүгө. Экинчиси бул тууган урук менен мамилени бекемдештик. Демек, бул жерде эки нерсе айтылат бар. Биринчиси Аллах Тааланын акыларын өтөп бериштик, экинчиси ошондой эле башка адамдардын дагы акы милдеттерин өтөп бериштик. Бул Аллах Таалага сүйкүмдүү амалдардан экен. Жана андан кийин да пайдалар бул тууган урук менен болгон байланышты бекемдөөгө аракет кылыштык. Кандай жол менен болсун, ушул тууган урукка жага турган амалдарды көбөйтүштүк. Өзгөчө алар сизден мамилени үзүп койгон болсо дагы сиз алар менен эле үзбөштүгүңүз керек. Алар сизден мамилени үзүп койгон кезде сиз мамилени чындап туруштугуңуз, бекемдеп туруштугуңуз, мына ушул чыныгы тууганчылык мамилени бекемдөөнүн чыныгы өзөгү болуп эсептелинет. Андан кийинкиси Аллах Таалага жакпаган амалдар бар экен. Аллах Таала жек көргөн, Аллах Тааланын кабарын келтирген амалдар бар экен. Бул Аллах Таалага ширик кошуу экен, эң чоңу, эң улуусу Аллах Таалага ширик келтирүү экен. Аллах Таала эң жакпаган амал мына ушул. Экинчиси бул башка адамдардын акыларын өтөп бербештик. Кимде бирөөнүн акысы отурган болсо, мына ошол нерсени аткарбаштык, ошол нерсеге кыянат кылыштык. Бул Аллах Таалага жакпаган амалдардын катарында экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Кыямат күнүндө Фирдавс а'ла бейишинде баарыбыз чогултуп болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.